Ассаламу алейкум, мекендештерим. Бишкектеги эч кандай паникага алдырбаңыздар. Азыр Кудайым буйруса Баткенде абал турукташып калды. Эч кандай ок атуулар болгон жок, токтоду. Эки тарап тең өзүнүн аскерлерин карама каршы турган жерлерден алып келди. Азыр Кудайым буйруса абал тынч, жол ачылды. Исфана ошондой эле Сүлүктүгө түзмө түз автоунаалар өтүп жатат. Анан Ак үйдө өкмөт алдында митинг кылып жаткандар. Ак үйдү жана өкмөт үйүн басып алыштын кереги жок. Азыркы учурда момундай кыйын кырдаалда турганда бизге өкмөт жана президент керек. Себеп дегенде мамлекеттик деңгээлде бул чек ара маселелери чечилип атат. Эгер биз өкмөттү жана президентти кетире турган болсок, душмандардын бүттүгү анда биздин Кыргызстанды басып алат. Бардыгын күл кылып кетет. Андыктан мекендештер суранабыз, токтотуңуздар аныңыздарды, митингде өкмөт алдындагы чыгарып жаткан ыз чуңуңуздарды, жардамыңыздарды бул жакка жөнөткүңүздөр. Гумпомош кылып, үйсүз, жайсыз калган мекендештерибизге, бир туугандарыбызга жана каза болгондорго колубуздан келишинче Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берели. Андыктан азыр Кудайым буйруса абал тынч.